Урматтуу замандаштар, Москвадагы кардиодом бул кеңири профилдеги заманбап медициналык борбор. Анда сиз бүт организмди толук диагноздон өткөрө аласыз. Жогорку категориядагы тажрыйбасы мол дарыгерлер, хирургия, гинекология, кардиология, стоматология, терапевт, лор, окулист, УЗИ, неврология жана башка адистер, клиникада диагностика бөлүмү, лаборатория. Лабораторияларды заманбап шаймандары денедеги кандайдыр бир орну так аныктоого мүмкүндүк берет. Медициналык биздин дарыгерлер кардарлар үчүн бардык багыттар боюнча квалификациялуу жардам көрсөтө алышат. Кардиодом медициналык борбору сиздердин кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Добрынинская, улица Балавая 32-75, метродон 2 минут. Биздин байланыш номерлер 8925 492 1314, 8925 723 54 68. Орусия балалуу болбоого үгүттөгөндөрдү жазалайт. Орусияда балалуу болуудан баш тарткандарды пропагандалаган маалыматтан коргоону көздөгөн мыйзам долбоору мамлекеттик думада биринчи окууда кабыл алынды. Бул тууралуу палатанын төрагасы Вячеслав Володин билдирди. Володиндин айтымында 17 октябрда мыйзам долбооруна 388 депутат макул деп добуш берди. Мамлекеттик думада жалпысынан 450 депутат бар. Биз баланы, үй бүлөнү жана улуттук каада салттарды коргоо боюнча мыйзамдык чөйрөнү калыптандыруу аракетибизди улантып жатабыз, деди Володин. Мыйзамдарды окууларда колдоо таап кабыл алынса, Орусиянын 6 мыйзамына, анын ичинде педофилияны, ЛГБТны жана ЖНСны алмаштырууну пропагандалоого тыюу салуу жөнүндөгү документке толуктоо киргизилет. Интернетте жалпыга маалымдоо каражаттарында, жарнамада жана кинодо бала төрөп, ата-эне болуудан баш тартуу тууралуу нейтралдуу жана позитивдүү маалымат жайылтууга тыюу салынат. Мыйзамдын мындай талабына баш ийбегендер жазаланат. Жеке адамдар 400 000 рубль, ал эми юридикалык жактар 5 миллион рубль өлчөмүндө айып пул төлөөгө милдеттүү болот. Ал эми чет элдиктер айып пул төлөөдөн тышкары 15 суткага камалат жана Орусиянын аймагынан чыгарылат. Демилгенин автору Мамнуманын бийликтеги Единая Россия партиясынын депутаты Эльвира Айткулова. Ал Net Child Free деген хэштег алдына негативдүү реакция калтырууга тыюу салган. Балалуу болбоого үгүттөө тыйыш керек экенин буга чейин бир катар орусиялык жетекчилер, анын ичинде Федерация кеңешинин башчысы Валентина Матвиенко айтып чыгарышкан. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков көбүрөөк бала төрөлүшүнө тоскоол болгон нерселердин баары биздин жашообуздан жок болушу керек деп айткан. Мыйзамдын сынчылары аны Украинадагы согушунда көптөгөн жаранынан айрылып жаткан Орусия бийлигинин Кремлге жаңы аскерлерди даярдоо аракети деп атап жатышат. Булак азаттык. Статком. Кыргызстанда аялдар аз төрөй баштады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин маалыматында жазылган. Комитеттен билдиргендей, төрөттүн орточо коэффициенти 2000 жылдардын башынан бери өссө, 2019 жылдан тартып бир аз төмөндөгөн. Акыркы жылдардын салыштырмалуу маалыматы 2019 жылы төрөттүн коэффициенти 3,33 түзгөн. Башкача айтканда, 100 аялга 333 бала туура келет. 2020 3,5, 2021 2,89, 2022 2,81, 2023 2,71. Бул статистикага карабай Кыргызстандын калкынын саны көбөйдү. Маселен, былтыр 1,18%га көтөрүлгөн. Дүйнөнүн стандарттар боюнча бул жетишээрлик өсүү темпи деп эсептелет. Демографтар калктын саны азайбаш үчүн төрөттүн коэффициенти бир аялга 2,1 баланын тегерегинде болушу керек деп эсептешет. Түндүк Корея Түштүк Кореяны согуш менен коркутту. Пхеньян дрон табылгандан кийин Сеулду согуш менен коркутту. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Пхеньян Түштүк Кореялык учкутсуз учак өлкө аймагында табылганын ырастагандан кийин муну улуттуу аскердик провокация деп айыптады. Ошондой эле Түндүк Кореянын коргоо министрлигинин өкүлү ушундай дагы бир окуя катталса, ал согуш жарыялоо катары бааланарын жана дароо сокку уруу менен жооп болорун белгилеген.
Түндүк Корея бийлигинин маалыматы боюнча 13 октябрда Пхеньянда кулап түшкөн Түштүк Кореялык аскердик учкутсуз учуучу учактын калдыктары табылган. Атайын түзүлгөн тергөө тобу дал ушул пилотсуз учак Пхеньяндын борборуна баракчаларды чачып жиберген деп болжолдогон. Пхеньяндын маалыматына караганда, октябрь айында Түштүк Кореядан үгүт баракчаларын жүктөгөн дрондор өлкөнүн борборуна 3 жолу жакындаган. Түштүк Кореянын коргоо министри Ким Йон Хен бул маалыматты тастыктаган эмес. Россия Тышкы иштер министрлиги Украина НАТОго кирсе, кесепети кандай болоорун айтты. Киевдин бүгүнкү кырдаалда НАТОго кошулуусу Украинадагы жаңжалды саясий жана дипломатиялык жол менен жөнгө салуу мүмкүнчүлүктөрүн жокко чыгарат. Ошондой эле айланыстын Россияга каршы согушка катышуусуна түзмө-түз шарт түзөт. Бул туурасында РИА Новостиге Россиянын Тышкы иштер министрлигинин КМШ өлкөлөрү боюнча 2-департаментинин директору Алексей Полищук билдирди. Буга чейин Венгриянын Тышкы иштер министрлигинин башчысы Петр Сиярто Украинанын НАТОго кириши 3-чү дүйнөлүк согуштун башталышын түшүндүрөт деп айткан. Полищук Сияртонун билдирүүсүнө биз Украинанын НАТОго киришинин кооптуулугу тууралуу дайыма айтып келебиз деп жооп кайтарган. Дипломат бул блокту жетектегендердин арасында Украинанын НАТОго киришинен кандай натыйжа чыгарын түшүнгөн акыл эстүү саясатчылар бар деген үмүтүн билдирген. Financial Times гезити өткөн жумада Киев Түндүк Атлантика айланасына мүчө болуу үчүн аймагынын бир бөлүгүн берүү боюнча жабык эшик артында сүйлөшүүлөр өтүп жатканын жазган. Басылманын айтымында Киев мындай кадамга аскердик күчтүн тартыш болгондугунан жана 1991-жылдагы чек арага чыга албастыгын түшүнгөндөн кийин барууда. РФ президенти Владимир Путин НАТО мамлекеттери Киевге Россиянын тереңине сокку урууга уруксат берип от менен ойноп жатканын түшүнүшү керектигин эскерткен. Өлкө башчынын маалымат катчысы Дмитрий Песков Россия кандай жооп кайтарарын президент менен аскер адамдары жакшы билерин белгилеген.